Бүгүн 14-ноябрда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште министрлердин ант берүү аземине катышты. Жаңы министрлерди сындан өткөрүү али алдыда. Аз уктап көбүрөөк иштеш керек. Тынымсыз иштеп гана сыйга жетүүгө болот. Ал эми бүгүн берген антыңарды күнүгө жумушка келип кеткен сайын эстеп тургула, деди президент. 24-ноябрда Бишкек шаарында коомдук саясий күчтөрдүн курултайы өтөт. Курултайга өлкөдөгү бардык бийлик бутактарынын башчылары жана саясий күчтөрдүн өкүлдөрү чакыртылган. Алардын арасында экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурдагы өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков дагы бар. Экс-президент Алмазбек Атамбаевка чакыруу азырынча ооз-эки гана түрүндө болгондугуна байланыштуу партия бул маселени азырынча карай электигин билдирди. 24-ноябрда боло турган курултайга бизге кагаз түрүндө эч кандай чакыруу келген жок, бирок ооз-эки түрдө Равшан Жээнбеков чакыруу тууралуу айтты. Бирок азырынча бул маселени талкуулай элекпиз. Президент Сооронбай Жээнбеков курултайга келери белгисиз. Расмий түрдө чакыруу боло электигине байланыштуу учурда бул маселе карала элек деп билдирди президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева. Курултайдын болору тууралуу маалымат жыйынында айтылганын массалык маалымат каражаттары аркылуу маалымат алдык, бирок бизге расмий маалымат келе элек. Президенттин катышаары тууралуу талкуу боло элек бизде. Учурда бир катар саясий партиялар курултайга катышууга макулдугун беришти. Ошондой эле 20дан ашуун ар кандай коомдук бирикмелер жана бейөкмөт уюмдарда катышаары белгилүү болду. Бул жерде кенен формат болот. Бул ачык площадка. Биз калыс площадка ойлоп атабыз. Бир азыркы бийлик тарапка тартпаган, ошол убакта бийлик оппонент болгон тараптарга да тартпаган калыс площадка. Ошол убакта биз азыр бардык партияларды чакырып атабыз, коомдук уюмдар. Бул жерден ар бир доклад өтө орчундуу, салмактуу докладдар болот. Анын кыргыз мамлекетине, дүйнөлүк коомчулукка бир мындай салмагы болот деп ойлойбуз. Курултайда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун 1 жылдык жана ошондой эле жогорку кеңештин учурдагы ишмердүүлүгүнө баа берилмекчи. Бул негизги бул 3 максаты да бул ошо Атамбаевдин, Алмаз Атамбаевдин 6 жылдын ичинде саясий, экономикалык, кукуктук баа берүү. 6 жылдын ичинде Атамбаев бизге эмнени калтырып кетти. Экинчи бул Сооронбай Жээнбековдун 1 жылдык ишине да баа берүү. Бул өтө маанилүү. Үчүнчү бул ошо жогорку кеңештин да ишине баа берели деп атабыз. Анткени жогорку кеңеш түздөн-түз мамлекеттеги саясий экономикалык процесстерге жоопкер. Биз ушул болуп аткан окуяларга Атамбаевдин 6 жылы, мына азыр болуп аткан окуяларга ушу коомдук саясий баа беришибиз керек да. Мына ошол баа бүгүнкү бийликке да, мындан кийинки бийликке дагы мындай сабак боло тургандай, бир үлгү болуп, ошону карап, ошондон бир мындай тыянак жыйынтык чыгаргандай болуш керек да. Курултайды уюштуруучулардын негизги максаты анын маанисин кийинки муундарга калтыруу менен бирге эле баш мыйзамга киргизүүнү дагы көздөп жатышат. Курултайды конституцияга киргизели деп атабыз. Ал бир эле пункт менен 2-нчи статьяда бар конституцияда. Курултай ушундай чогулса болот. Бирок деген биз конституцияга киргизип, жылына бир жолу президенттин, өкмөттүн, жогорку кеңештин, жогорку соттун, кийин башкы прокурордун отчетун угуп тура турган, отчетун угуп анан тиешелүү жыйынтык чыгара турган орган болуш керек. Бул курултай тууралуу коомдук жана саясий ишмер Адахан Мадумаров төмөндөгүдөй оюн айтты. Саресеп салып көрүш керек. 6 жыл ичинде нелер болду да не кетти? Мейли аны берсин. 1 жылдын ичинде эмне өзгөрдү дейт. Ошол 6 жылга улантып эле ушул 7-нчи жыл деп кое берсе, алар жаңылышпайт. Муну деле саясий эрктүүлүк менен айтыш керек. Себеп 6 жылдан берки келаткан көч уланып кетип баратат. Мен сөзүм эмес, Жээнбековдун сөзү. Ушул көч кайда алып барат? Ушуга баа бериш керек бүгүн. Жогорку кеңеште жаңы шайланган министрлер Чыңгыз Айдарбеков, Азамат Жаманкулов жана Улукбек Кочкоровдор ант берди. Ант берүү аземине президент, премьер-министр жана парламент депутаттары катышты. Чыңгыз Айдарбеков Тышкы иштер министрлигинин жетекчилигине 17-октябрда дайындалган. Мурдагы министр Эрлан Абдылдаев 12-октябрда өз калоосу менен иштен кеткен. Улукбек Кочкоров эмгек жана социалдык өнүгүү министри болуп 25-октябрда дайындалган. Бул министрликти жетектеген Талайкүл Исакунова кызматтык сапарларына байланыштуу чырдан кийин иштен кеткен. Азамат Жаманкулов маданият, маалымат жана туризм министри болуп 26-октябрда дайындалган. Мекеменин ага чейинки башчысы Султан Жумагулов 8-октябрда 59 жашында каза болгон. 2010 апрель революциясынын учурунда өрттөлгөн башкы прокуратуранын мурдагы имаратынын ордуна Бишкек мэри Азиз Сурахматов жер алдында унаа токтотуучу жайы бар гүл бакча куруу демилгесин көтөргөн эле.
Унаа токтотчу жай болуп андай нерсе жок. Ошондуктан биздин мэр Азиз Эмилбекович Сурахматов Бишкек архитектурасына сунуш кылган. Бул скверди койсок кандай болот деп. Ошондуктан Бишкек архитектура бир нече өзүнүн эмгеги менен, бир нече убактысы менен жакшынакай бир эскиздик проектти даярлаган. Ошол долбоорду Градсоветке алып чыкканда Градсоветтин мүчөлөрү биздин архитекторлор кирет, биздин эксплуатациялык мекемелер кирет, райондук администрациянын башчылары, анан чоң жана проекттик институттардын башчылары кирет. Ошолор бул деген агропром жайгашкан имарат менен, анан кийинки Илбирстин өзүнүн имараты менен бир архитектурдук ансамбль болчу. Ошондуктан бул деген кооз болбой калат деген пикирлер болду. Бирок биздин сунушубуз абдан эле жакшы болчу. Бирок шаар куруу кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү өрттөнүп кеткен башкы прокуратуранын мурдакы имаратынын ордуна гүл бакча эмес, бииктиги 7 кабат имарат куруу оң болоорун айтышкан. Кандай коомдук жайдын жашыландыргалын пайда болуусу бул жерге архитектуралык кандайдыр бир эрежелерге туура келбей калат. Анан ошол шаардын Бишкек шаардын борбордук аянтынын архитектуралык шаар куруу ансамблине төп келбейт деген сунуштар менен, ошондой ойлор менен четке кагылып калды да. Мен айтат элем, бул жерде эми ал жердеги ошол архитекторлор тажрыйбалуу адистер катышкан. Алардын ар биринин өзүнүн ою талкууланып, ошол жерде адистер тарабынан өз сунуштарын беришип, анан ушундай чечимге келип отурат да. Өрттөнүп кеткен бул имараттын тегерегинде болуп жаткан окуя атайлап эле кылынып жатат дегендер да жок эмес. Күйүп кеткен генеральный прокуратуранын ордуна азыр ойлонуп атышат, эмне салыш керек. Мэр айтып атат, сквер, мурунку мэр Албек Ибраимовдагы сквер болот деп айткан. Градсовет тияка 7 этаж үй курулуш керек деп атат да. Мен ушуга таң калам да. Ушу Градсоветтин статусу кандай? Градсоветтин башында ким турат? Мэр турат. Мэрдин ушу Градсоветтин председателинин орун басары Бишкек глав архитектуранын начальниги турат. Алар айтат, сквер болуш керек. Калган члендер эмне жок, үй салыш керек деп атабы. Мен ойлойм, бул жерде мындай кичине мындай туура эмес эме болуп атат да. Мен ойлойм, председатель менен зам ушу Градсоветтин чечимин туура кабыл алса болот. Анан кийин Градсовет деген ким? Алардын функциясы рекомендация берүү. Эмне салыш керек? Алар чечпейт. Талашка түшкөн башкы прокуратуранын мурдакы имаратынын тагдырын бийлик эч эле чече албай келет. Буга чейин ал жерге соода борборун же кеңсе имаратын куруу сунушталган. 2011-жылы имараттын жарнамалык баннер менен жаап коюшкан. Ал эми 2017-жылы сейсмология институту аны авариялык абалда деп таап, имаратты оңдоп түзөөгө болбой калган. Эми мэрдин сунушу четке кагылса, башкы прокуратуранын имаратынын тагдыры кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Мамлекеттик каттоо кызматы Бишкек шаарынын мурдакы мэри Кубанычбек Кулматовдон паспорту жараксыз деп табуу боюнча 1-май райондук сотуна берген арызын кайтарып алды. Бул тууралуу адвокаты Сергей Слесарев билдирген. Маалыматка ылайык бүгүнкү отурумда доогер арызды кайтарып алган. Буга байланыштуу соттук жараян токтотулганы белгилүү болгон. Эске салсак, 21-сентябрда мамлекеттик каттоо кызматы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгарууну өтүнүп сотко кайрылган. Буга чейинки отурум аталган кызматтын өкүлү Насиба Калдыбаеванын ишеним катынын жоктугуна байланыштуу жылдырылган. Мекеме буга Кулматов 1996-жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганын жүйө келтирген. Кийин УКМК бул боюнча түшүндүрмө берип, Кубанычбек Кулматов СССР убагында алган паспортун жоготуп койгонун айтып, Орусиянын паспортун жана жарандыгын алганын билдирген.